Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayallar farz namazında rüküge bararda, secdege bararda, turarda ünübüzdü çıkarıp aytabızbı? Erkekler ünün çıkargандай, je ündü çıkarbaşыбыз kerekpi? Жоğuңuzdu kütөm rahmat. Жоқ, ayallar bardıq namazlarda içinen okuyun. İçinen okuyun. Cuma günü ötken adamın soğuğu kanday bolat? Oşol turalı ayta ketseniz. Cuma günü ötkönlördün soğuğu şehittin daracası verilir. Şehitlik soğuk verilir. Albatta misal biri içipleri namaz okuy, cuma günü ötüp kaldı, şehit eken anday emes taqsirlar. Yanday emes, darajaga soğuğu var, oşo gündün özünün kasiyeti var. Bирок туғандар, iman болсын, амал салих болсын. Ашура орозасы тууралуу сурайын дегем. Ашура дегенде мааниси кандай, эмне себептен Ашура күнү деп аталып калган, мүмкүн болсо толугураак айта кетсеңиз. Ашура деп ислам дининдеги санак, жыл санагында 1-ай Мухаррам деп коет. Мухаррам айдын 10-чу күнүн Ашура деп коет. Ашура деген 10-чу деген сөз. Ашура. Musa пайгамбарды Алла Таала Фираундун зулумдугунан куткарган күн. Musa пайгамбарды жана Бани Исраил Musa пайгамбарга иман келтирип артынан ээрчигендерди, мусулмандарды Фираун залымынан куткарган күн. Фирауну Алла Таалам чөктүргөн бардык аскерлери менен ойрон жок кылган күн ошол Ашура күн болот. Мухаррам айдын 10-чусу. Пайгамбарыбыз Мединага келгенде жөөттөр жашайт эле Мединада. Алар ороза кармаш экен. Ошого шүгүр кылып пайгамбар сураган. Эмне үчүн ороза кармайсыңар дегенде айткан. Ушул күнү Муса пайгамбар жана Бани Исраилди жөөттөрдү Алла Таала Фираундун зулумдугунан куткарганын себебинен шүгүр кылып ороза кармайбыз деген. Бизде да Ашура алхамдулилла сүннет катары пайгамбарыбыз да кармаган, сахабалар кармаган, бирок бир күн кошуп деген. Аларга окшошуу лазым келип калбасын, ошондуктан 9-10 Мухаррам айындын, же болсо 10-11 кылып кармап коюш керек. Бул Ашура.